Ош шаарындагы аба умняшка балдарды өнүктүрүү жана социалдык жактан адаптациялоо борборунун жетекчиси, аба терапия боюнча куратор жана өзгөчө кыздын энесимин. Бул жолго мен кокусунан келип калган жокмун. Башымдан канчалаган нерселерди өткөрдүм, канча жолду басып өттүм, кандай гана кыйын күндөр өттү башыбыздан. Жана ошол жолдо жүрүп, мен сыяктуу жардамга муктаж энелер көп экендигин түшүндүм да. Анан эң негизгиси ошол кызым 8ге чыкты. 8ге чыкканда Бишкекте жүргөндө көптөгөн центрлер, көптөгөн адистер кеч болуп калды, албайбыз дегенде аргасыздыктан анан ушул борборду негиздедим. Эми бул Аллахымдын берген мага миссиясыбы деп кабыл алам. Ошол мен аркылуу көптөгөн энелерге жардам берип, көптөгөн алардын, балдардын гана эмес, энелердин дагы жашоосун жеңилдетип атабыз. Себеп дегенде өзгөчө бала менен жашаган ар бир күн бул улуу жеңиш, чоң сыноо да. Ар бир мен мына азыр кызым 12ге чыкты, 12 жылдан бери ушул аутизм менен жашап келем жана күн сайын кызымдын муктаждыктарын, өзгөчөлүктөрүн түшүнөм. Ушул жолдо мен бизде азыр аба терапияны мен тандап алдым. Себеп дегенде ошол аба терапия биздин кызыбызга, Элинага өтө чоң жардамын тийгизип атат. Ал элементардык деп айталы, бирок биздин балдар үчүн ал элементардык нерсе эмес. Мисалы үчүн идеш жуу, носкини жуу, үйдү шыпыруу, пылесостоо, кийимдерин бүктөө, өзүнүн кийимин кийүү, өзүнүн керектүү кийимин таап кийүү, тамак жөө, тишин жуу, өзүн өзү тейлөө дагы үйрөтүш өтө чоң мээнетти, майда кадамдар менен көптөгөн убакытты талап кыла турган, өтө көп мындай адамдык ресурс, адамдык материалдык ресурсту талап кылган нерсе да. Биз мындай баланы мисалы үчүн үй жай деп жүргөн жокпуз. Үйүбүздүн ремонту азыркы учурда деле мурда кандай болсо азыр деле ошондой. Азыр да кызыма күнүнө 4, 5, 6, 7, 8 саатка чейин ушул биздин борборубузда билим алат, коррекция болуп, күндөн күнгө жаңы нерселерди үйрөнүп атканы мен үчүн бул чоң жүрөгүмдөгү болгон тынчтык да. Себеп дегенде менин башка 2 балам сыяктуу бул өзгөчө кызым дагы билим алып атат, күндөн күнгө өнүгүп атат, жаңы нерсе үйрөнүп атат, өзү сыяктуу балдардын чөйрөсүндө жүрөт жана аны ар бир адис түшүнө билет, ар бир эне түшүнө билет деген ойдомун. Ошол себептен бул тарыхы ушундай болуп калды, ачылыш тарыхы. Анан биздин эң башкы баалуулуктарыбыз кандай? Биз ушул өзгөчө балдарды потенциалын ачып, аны кең келечекке даярдоо, аны кайсы бир кесипке ээ болушуна мен чындан жүрөктөн ишенет элем жана ошого даярдап атабыз. Себеп дегенде бул балдар коомдун бир жетим балдар эмес. Булар дагы коомго пайдасы тие тургандай мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошондуктан азыр ушул коррекциялык классыбыздагы ошол жаатта биз ачып, ошондой максаттар менен, себеп дегенде мен эне катары көрүп атпайм, өзүм кызыма эмне керек, ошонун баардыгын практикада ишке ашырып атабыз. Бизде азыр борборубузда кандай багыттар бар айтып кетейин. Бизде комплекстүү ыкма, ABA терапия деп коет. ABA терапия бир гана аутизми бар балдар менен иштебейт. Ал ЗРР, ЗПРР, мындай тили кечигип аткан, бир аз аң сезими артта болуп, тили кечигип аткан, сөз байлыгы аз болуп аткан балдарга дагы өтө чоң эффективдүү, илимге негизделген, далилденген ыкманы колдонобуз. Логопед, дефектолог бар, сенсордук интеграция бар, ЛФК бар, 2 сааттык ата-энелер чогуу иштешет. Ата-энелерди да кошо үйрөткөн аба мектебибиз бар, массаж бар. Бул деген сиз ата-эне бир жерден аба терапия алып, бир жерге ЛФК, бир жерге массаж кылып, убактыңызды кетирип, көп мындай жолдо
ушинтип жүрүп калбайсыз да, баардык керектүү, балаңызга керектүү болгон терапияны бир жерден таба аласыз. Жана алар кандай ишке ашырылат? Мен билим сапатына, адистердин профессионалдуулугуна өтө чоң басым жасаймын. Өзүм себептегенде университетти дагы, мектепти дагы артыкчылык диплом менен аяктап, бул эң биринчи кезекте эле адам мындай жөнөкөй обычный балдарга эле билим беребиз го, ошол сыяктуу эле бул балдарга дагы билим беребиз, бирок бир аз башкача форматта, башкача методикалар менен. Анан буларды өмүр бою эле үйрөтүп, окутуп, жекече эмес, ал деген секин-секинден башталат. Жана жогорудагы адистер айтып кеткендей, биринчи кезекте индивидуалдык, жеке-жеке болуп, анан 3-4 адамдан группа, анан кийин чоң-чоң массалык мектептерге кошконго бул чоң жол да. Ошондуктан биз дагы эң уникалдуу жагыбыз, биз балдарды эрте кийгилишүү, эрте диагностика коюп кабыл алабыз. 1,5 жаштан балдарды кабыл алабыз. Анан 1,5 жаштан 12 жашка чейин кабыл алабыз. Бала 7-ге чыкканда ошол коррекциондук класска кабыл алабыз. Биздин иштеп жатканыбызга азыркы учурда 2 жылдын жүзү болду. 2 жылда мен 500дөн ашуун акысыз консультацияларды өткөрдүм. Азыркы учурда бизде 200дөн ашуун балдар билим алып кетишти. Алар бизге келип кеткен ата-энелердин бардыгы ыраазы. Бул жерде адистер жүрөгүнөн иштешет. Кээ бир адистер мага окшогон өзгөчө апалар. Алар ар бир баланын муктаждыгын жүрөгү менен туюп, сезип, ошол нерсени өз башынан өткөрүп аткан апалар. Ошондуктан бизге дагы келген ата-энелер баары ыраазы болуп, бул борбордо адистердин баардыгы жүрөгү менен иштешеткен, берилип иштешеткен деген сөздөрдү угуп калып атам. Буга негизи убакыт керек экен. Мына озу 2 жылдан бери мурун азыр көбүнчө ата-энелер бири-бири менен угуп, бирине бири айтып, бириндеги жыйынтыктарды бөлүшүп, угуп келгени мени кубандырат да. Себеби дегенде баягы социалдык сеттер бул башка. Ал эми ошол чыныгы результат көрүп, анан ошону экинчи апага айтып келген бул башка да. Мен үчүн өтө чоң сыймык бул нерсечи. Ошондуктан мага окшоп, билбей, молдокожо кылдык биз канча жыл, Тажикстан, Өзбекстанга чейин барып, молдолорго апарып, жүрөгүн көтөртүп, дем салдырып, ары кандай кылбаганыбыз калган жок да. Анан диета кылдык. Атайын лечение кызымдын ичи аптека эле болуп кеткен. 2 жаштан баштап биз тынымсыз невропатологдордун лечение алып аттык да. Бирок ошол кезде биз эгерде ошондо кызым кичинекейинде 2-3 жашында апотерапия, сенсорная интеграция, ЛФКларды баарын кошуп алып кеткенде, азыркы учурда биз мындан дагы жакшы результатка жетмекпиз деген мен ойлойт элем да. Бирок артка кайтыштын эч кандай кереги жок, урматтуу ата-энелер. Эгерде сиздерде да ушундай көйгөйлөр болуп атса, өзүңүздүн балаңызды өзүңүз түшүнбөй, кантип окутушту билбей жатсаңыз, анда биз сизге жардам беребиз. Сиз бул чоң океан деп коеюн, эми жашоо чоң океанда жалгыз эмессиз. Биз ал кемеде бирге чогуу сүзөбүз. Сиздерге жол көрсөтчү адамдар бар. Ошондуктан мен сиздерди ошол балаңыздарга кош көңүл карабаңыздар. Ар бир балага көңүл бөлүп, анын мүмкүнчүлүгүн ачканга, анын потенциалын ачканга, ага билим берип, жаңы көндүмдөрдү үйрөткөнгө аракет кылыңыздар. Жана ошол аракетти мүмкүн болушунча эрте баштаңыздар деп айтып кетмекмин.